Түз эфирде кабар маалымат программасынын кечки топтому саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Бишкек, Ош, Чүй облустарына барбай туруңуз. Аталган жайларда эпидемиологиялык абал курчуду. Көйгөй болсо кетем. Марипов агынан жарылды. Эгерде менде эле маселе болуп ушул бир нерсе болуп атса, давайте чечим алыңыздар. Я готов сейчас покинуть должность. Мен бир секундтан да бир оюм жок. Мен ачык айтып. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун оң колу Алмамбет Салиев кармалды. Кадыржан Батыровдун ишенимдүү адамы болгон Тайгожо Гиязов айыл өкмөттүккө аттанды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, 7 канал көрүүчүлөрдүн бардык мүмкүнчүлүгүн эске алган, андыктан бизди социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчунда күзөтсөңүз болот. Маалыматтан кабардар болуп, бөлүшүүнү да унутпаңыз. Өлкөдө эпидемиологиялык абал татаалдашты. Бир сутка ичинде эле 787 адамдан коронавирус аныкталган. Коомчулукта санитардык талапты сактоо унутулду. Мындан улам республикалык штаб илдет көп катталып жаткан Бишкек, Ош шаарларына жана Чүй облусуна барууга убактылуу чектөө коюуну сунуштады. Өлкөдө оорунун 3-чү толкуну жүрүп жатат. Илдетке чалдыккандардын саны күн санап өсүүдө. Ооруну илештирип алгандардын басымдуусу Бишкек, Ош шаарларында катталып жатат. Мындан улам Ош шаардык мэриясы массалык иш-чараларга чектөө киргизди. Ага ылайык тойканалар, кафе, ресторандарда адам санын азайтуу жана санитардык талаптарды көзөмөлгө алмай болуп турушат. Той топурларда ошо жанагы имараттын аянтынан 50%-ын толтура тургандай болуп туруп алып барылыш керек. Бирок ошол убакта дагы санитардык нормаларды сактоо менен ошого биздин саламаттык сактоо министрлигинин чыгарган нормалары бар. Ошо нормаларына тиешелүү алар сакташ керек. Алынган чектөөлөрдү карап атабыз. Эгерде дагы да курч болуп кете турган болсо, ушу 1-июлдан кийинки чектөөлөрдү дагы да киргизебиз. Бул ошо биздин элибиздин ошо ковидтен сактоо үчүн алына турган чектөөлөр. Дарыгерлер оорунун кескин күчөшүн жарандар арасында санитардык талаптардын сакталбай жаткандыгы менен байланыштырууда. Биз буга чейин коомдук тамактануучу жайлардагы санитардык талаптарды текшерүүгө алганбыз. Ал канчалык деңгээлде эске алынып, катачылыктар жоюлду? Сиздер менен биргеликте дагы бир жолу текшерип көрөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул коомдук тамактануучу жайларда дагы деле санитардык талаптар эске алынган эмес. Бул жердеги официанттар кардарларды дагы деле бет капсыз тейлешет. Ошондой эле жарандар арасында дагы санитардык талаптар сакталган эмес. Өлкөнүн бардык аймактарында коронавирусту алдын алуу үчүн эмдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө 90 миңден ашуун жаран эмдөөдөн өткөн. Деген менен эмдөөнүн жүргүзүлгөнүнө 2 айдан ашуун убакыт өтсө да, жарандар арасында түрдүү кайчы пикирлер жаралып, вакцинацияга ишенбөөчүлүк токтогон жок. Мен дагы ошол ишенбөөчүлүккө барам, ошол неме кылып. Азыр тасалмалар чыгып атат. Кытайский чыгып атат. Бул оорулар дейт, бак оорулар кайра оорулар алып келет деп атат. Ошон үчүн мен алганга каршы. Билбейм, аркылуу эмелер чыгып атат эми. Иш жагына кошула албай турабыз го, же аркысына же беркинсине ой албай. Мен ойлойм, алыш керек дейм. Ар бир вакцина өзүнүн ар бир ооруга каршы неме кылат да, иммунитет образование кылат. Мисалы 100 адам вакцина алган болсо Синофармдын 70 оорубай калышы мүмкүн, бирок 20% 20 адам ооруп калуу ыктымалы бар деген. Бирок ошол эле учурда вакцинаны туура түшүнүшүбүз керек да. Кандай десем, вакцина ол ремень, машинанын ремени сыяктуу. Ременди таксаң авария болбойсуң деген жери жок. Авария болосуң, бирок тирүү каласың деген жери бар да. Вакцина да ошол сыяктуу, ооруп калсаң жеңил өтөт деген эле сыяктуу. Бул ооруну, бул өнөкөттү жеңүүнүн бир жолу эмдөө.
Ал арада коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб Бишкек жана Ош шаарларына, Чүй жана Ош облустарына барууга чектөө коюуну сунуштады. Анткени ички миграциянын негизинде эпидемиологиялык абал курчуган. Аталган шаарларга барбай туруу керектигин эскертишүүдө. Бул эпидемиологиялык абал турукташканга чейин уланат. Азыр эпид кырдаал курчуду. 43-4 күндө оорулардын саны дагы көбөйдү. Жана ошондой эле дневной стационарга кайрылгандардын саны дагы аябай көбөйдү. Биз кече 16 июнга 610 бейтап кабыл алдык. Бул өтө көп көрсөткүч. Ошо алардын арасында оор акыбалдагыларды стационарга которуп беребиз больницага. Калгандарын ошо келип кетип, бизден лечение алгандарды көп. Өлкө боюнча бир сутка ичинде коронавирус 787 адамдан аныкталып, 4 бейтап каза болду. Анын ичинде Ош шаарында 97 адамдан коронавирус аныкталган. Ош шаарында оорунун саны кескен өскөндүктөн күндүзгү стационар ачылган. Бул стационарга күнүнө 500-600дөн ашуун жарандар кайрылышууда. Кооптуу абал жаралып, илдеттен өлүм коштолгон учурлар жүз берсе да, жарандар илдетти көзгө илбей кайдыгер. Мындан улам дарыгерлер санитардык талаптарды сактоого чакырып жатышат. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмат Султанов, 7-канал, Ош. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин мыйзамсыз байыганы тууралуу фактылар аныкталганын билдирди. Мекеме 17 июнда тараткан маалыматка караганда, ал бул кызматта иштеп турганда мурдагы президенттин кызматтык артыкчылыктарын пайдаланып, мамлекеттик түзүмгө зыян келтирип, укук коргоо жана мамлекеттик органдардын сот системасынын ишине активдүү кийлигишкен. Алмамбет Салиев мамлекеттик кызматта иштеген мезгилде аффилирленген жактарга каттоодон өтүп, өзүнүн расмий кирешесинен кымбат мүлктү сатып алгандыгы аныкталган. Ушундай жол менен алган чоң каражатты көп кабаттуу үйлөрдү жана башка соода объектилерин куруу үчүн курулуш компанияларынын бирине жумшаган. Атайын кызмат ал компаниянын атын атаган эмес. Комтор иши боюнча кармалган жогорку кеңештин мурдагы 2 депутаты Талантбек Озакбаев менен Алмазбек Батырбеков тергөө менен кызматташуу тууралуу тил катка кол коюп бергенине байланыштуу үй камагына бошотулду. Маалым болгондой, экс-депутаттар мамлекеттик бюджетке 10 миллион сом каражатта төгүп бермей болушкан. Июнь айынын башында Озакбаев менен Батырбековду Бишкек шаардык 1-май райондук соту 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө абагында камоо чечимин чыгарган эле. Комторго байланыштуу буга чейин депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, мурдагы депутаттар Исхак Перматов, Талант Озакбаев, Алмазбек Батырбеков жана экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, президенттин мурдагы аппарат башчысы Данияр Нарымбаев камалган. Июнь окуясынын башкы күнөөкөрү сепаратист Кадыржан Батыровдун жакын адамдарынын бири саналган Тайгожо Гиязовдун айыл өкмөт башчы болууга умтулуусу нааразычылык жаратты. Сузак районунун тургуну Гиязов 2014-жылы издөөгө алынган соң Бишкектеги аэропорттон кармалып, үстүнөн кылмыш иши ачылган. Ошол эле жылы Сузак райондук соту мөөнөтү эскирди деген негизде Гиязовду кылмыш жоопкерчилигинен бошоткон. 52 жаштагы Тайгожо Гиязов 10 июнда өткөн Сузактын Ташбулак айыл өкмөт башчылыгына шайлоого талапкер болуп катышкан. Гиязовдун ысымы 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин белгилүү болуп, аны Кадыржан Батыровдун жакын адамдарынын бири катары санашат. Коогалаңдын жабырлануучулары жана коомчулук Гиязовдун мамлекеттик кызматка келүүсүнө каршы чыгууда. Бул Тайгожо 2010 чейин айыл өкмөттүн башчысы 10 жыл иштеп, жер сатып, байлыкты топтоп койгон экен. Мына 2010 жылы кылган кылмышына, бул сепаратисттин кылган кылмышын ошо байлыктарды жаап отурат. Чын айтканда ачык, ал кимге жашырын баарыбызга белгилүү болчу. Анан эми азыркы күндө бул кайра жазасын алганын ордуна, бул кылмышкер сепаратист жазасын алганын ордуна тайраңдап депутат болуп, айыл өкмөттүккө башчы болуп, айыл өкмөтүнө шайланам деп бийликке умтулганы, бул жабырлануучулардын өтө эмесин жүрөгүнүн өпкөсүн кычтырат. Айтканда биз ого өтөр биздин көзүбүзгө жаш толтуруп, жүрөгүбүзгө ыза толтуруп, күйүт толтуруп турган маалы.
Тайгожо Гиязов 2002-2010 жылдары Сузактын Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. 2003 жана 2014 жылдары 2 жолу камакка алынып, үстүнөн кылмыш иши ачылган. Бирок анын үстүнөн козголгон 2 кылмыштын кыскартылып, жазага тартылган эмес. 2010 жылдагы июнь окуясында Гиязов Жалал Абадда губернатордун орун басары болуп турган. Ошол окуя учурунда анын элге курал таратып, тополоңго аралашканын жергиликтүү тургундар көрүп, убагында видео материалдарды тийиштүү органдарга беришкен. Ошол могу жерден барган 2 снайпер неме аркылуу өткөнү билинип турат да. Буну көргүчү деле, сокур киши деле так билсе керек. Бул жердеги көргөзмө боюнча биздин ошол учурдагы Бактыяр Сыдыков баш болуп, биз Исмаил Исаковго, ошол учурдагы Байболовго дискке көчүрүп, тартылган телефондордон анан кийин арыздар менен ушинтип берилген. Биз кол коюп түшүнүк каттар менен СМБнын балдары дагы келип туруп, бизден түшүнүк каттарды алып келишкен. Ошол боюнча кар жаады, из басты болуп туруп, эч кандай дайыноо болбой, күнөөкөрлөр ушунча кан төгүлгөн, тоналгон нерсенин баарына жооп бербей эле. Гиязовго Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда Кадыржан Батыровдун уулуна 12 гектар үлүш жерди мыйзамсыз берген деген айып коюлган. Ага 2014 жылдын жазында кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Жалал Абад облусунун ошол учурдагы прокурору Гиязовдун кылмыш иши боюнча буларды билдирген. Дыйкан чарба мүчөлөрүнүн атынан протокол жасалмалашкан. Протоколду жасалмалап, якобы дыйкан чарба мүчөлөрү 12 гектар жерден отказ берди деп туруп, анан Кадыржан Батыровдун уулу Батыровго 4 гектарын, мындан сырткары Батыровдун жакын адамдары Зайдамединов жана Ибрагимов дегендерге да 4 гектардан 12 гектарын тең 3 жылдык мөөнөткө убактылуу пайдаланууга беришкен. Бирок Сузак райондук соту Тайгожо Гиязовдун үстүнөн козголгон кылмыш ишин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кыскартып, жаза берилген эмес. Бул иш орган кызматкерлери тарабынан кезегинде көрмөксөнгө алынып, прокуратура тарабынан апелляция берилген да эмес. Тайгожо Гиязов бул иштер боюнча сот өкүмү чыккан дейт. Бүт баары ошо тергөө амалдарында көрсөтүлгөн 10 жыл, 11 жыл өтүп атат. Эми буну кайра бироолор мени ушу жаманатты кылыш үчүн ушундай уюшуп алып келип мага ушундай провокационный нерселер менен элге али түшүнбөгөн жаш карылар бар экен. Мен эгерде бир күнөөм болсо, ушу мамлекеттик кызматта ушунча жылдан бери иштебейм. Ушул жылдын 10 июнунда Ташбулак айыл өкмөт башчысын шайлоого Гиязов менен чогуу 3 талапкер катышкан. Жыйынтыгында буга чейин иштеген Нурбек Самидинов 16 депутаттын добушу менен жеңүүчү деп табылган. Бирок жеңилген күрөшкө тойбойт болуп, Гиязов баштаган айрым депутаттар шайлоону бузуу аракетин көрүүдө. Бирок шайлоого катышкан көпчүлүк депутаттар добуш берүү мыйзамдуу болгонун айтат. 16 депутат Самидинов, Нурбекти шайлаганбыз, 15 депутат Гиязов Тайкожону шайлаган. Шайлоо аябай тынч, жакшы өткөн. Биз 16 депутатыбыздын ушу күндө өзүбүздүн укугубузду тебелеп, өзүбүздүн укугубузду коргоо үчүн бул жерге келдик. Себеп дегенде биз протокол жазылган, бекитилген. Шайлоо комиссиялары айтып отыр. Спецпредставитель айтып отыр. АШКнын төрагасы айтып отыр. Башкача протоколго кол коюп отыр. Башкача болсо эмне болот? Булар камалат. 15 июнь күнү Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров Сузактан нааразы болгон тараптар менен жолугушуп, жабылган бюллетендерди кайра эсептөөнү чечишкен. Бирок чогулгандар ага каршы чыгып, протокол менен бекитилген жыйынтыкты таанууга чакырышты. Элдин ызы чуусунан улам бул маселе Бишкекте БШКда каралмай болду. Мен оюмча ушу бир буза турган күчтөр бар ошол жагымда. Атайлап ошо келип интервьюга чыгарып, ошол шайлоо путтосу ошо немени айыл өкмөттү кайра шайлоо башынан өткөргөнгө күчтөр бар экен. Бул илгерки күчтөр, 2010 жылдан келеаткан күчтөр экен, мен түшүндүм. Эки элдин ырысына чыккандарды, багына чыккандарды жоопко тартмайынча тынчыбайт окшойбуз. Ташбулактын тургундары ынтымакка чакырып, элди бөлүп жарган аракетине каршы чыгууда. Укук коргоо органдары азырынча бул маселе боюнча үн ката элек. Руслан Калматов, Шерзат Агембердиев, 7 канал. Уктабай иштеп жаткан Марипов бири-бирине сөзү жакпай бой тирешкен депутаттар тууралуу маалыматтарды алдыңкы сааттарда айтып беребиз. Биздин каналдан алыстабаңыздар.
Жакында Кыргызстан ЮНЕСКОнун алкагында мөңгүлөрдү сактоо жаатында демилгелерди көтөрөт. Бул тууралуу Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын жардамчысы Мирьяна Спалярич Эгерди кабыл алып жатып айтты. Өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, жолугушуу бүгүн болуп, анда ар кыл багыттардын кеңири чөйрөсүндө биргелешип кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар уюму тутумунун Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон зор салымын белгилеп, уюмдун агенттиктерине туруктуу өнүктүрүү жаатында өлкөдөгү ишмердиги жана Баткен облусуна көрсөткөн гуманитардык жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Жапаров чегара аймактарынын тургундарынын жашоо шартын жакшыртуу маанилүү экенин белгилөө менен, чегара аймактарын өнүктүрүү боюнча атайын максаттуу долбоорлорду биргеликте ишке киргизүүнү сунуш кылды. Ошондой эле дүйнөдө климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу көйгөйлөр барган сайын актуалдуу болуп бараткандыгына токтолуп, Кыргызстан ЮНЕСКонун алкагында мөңгүлөрдү сактоо жаатында демилгелерди көтөрө тургандыгына көңүл бурду деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин 17-июндагы жалпы жыйынында парламенттин бир катар депутаттары социалдык тармактарда фейк аккаунттардын чабуулуна каралоосуна кабылганын айтып, аларга каршы мыйзам кабыл алуу демилгесин көтөрүштү. Депутаттар Шайлообек Атазов, Самат Исманов, Өмүрбек Бакиров, Акыл Кемелов фейктер элди адаштырып, коомчулуктун пикирин тескери жакка буруп, айрым депутаттардын кадыр баркына шек келтирип жатканын билдиришти. Буга байланыштуу аларга чара көрүү демилгеси көтөрүлүп, аны депутат Айбек Осмонов да колдоду. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мыйзам баарыбызга бирдей. Ошондуктан эң биринчи орунда адамдын абийири турат. Эмки отурумда Гүлшат Кадыровна көтөргөн токтомду күн тартибине киргизели. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Бурул Аманова мындай пикирлерге кошулган жок. Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Кемелов менен Нурбек Мурашев агрардык саясат жана суу ресурстары боюнча комитеттин жыйынында ал жерден мушташып кете жаздады. Кемелов министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго кайрылганы жатканда, депутат Мурашев кесиптешине регламентти сактап, оюн кыскартып айтууга чакырды. Бул жерде оюн майына чейин чыгарып кой, бүтүп калдым. Сиз эми өтө катуу сүйлөп атасыз, түшүнүп атабыз, эми мен күйүп айтып башкалар сыйлаңда сиз дагы. Мен башкаларды сыйлаган үчүн мен 2 саат, 3 сааттан бери отурам, күтүп. Сыйлаган үчүн отурам мен бuyакта. Сыйлабасам мен басып кетет элем. Тезирээк сүйлөң эми. Болуңуз, бүтүрүм. Мындай адвокат болбой отуруп алачы. Мен эч кимге адвокат эмесмин, мен айтып коеюн, сиз тезирээк башкалардан сыйлаңыз. Мага дебесең мага. Кандай? Мага дебесең сени. Сен эмне деп атасың мага? Дебесең мага. Жигиттер, токтоткула. Дебесең деп атам. Сөзгө мага дебесең деп атам. Ne diyeyim? Ne diyorsun? Dövsen de otam. Bunda men atı jönüm var ya, jakşınap. Dövsen? 30 tağım men ayttam ben sen. De otasın sen bana. Hayır hayır, de otam деп. Өлкөнү кымбатчылык каптап, элдин шаштысын алса, дыйкандарга суу жетпей, эгин талаалар кургап жатат. Абалга жараша антикризистик программаны министрлер кабинети иштеп чыгуусу керек. Ага ылайык эл өкүлдөрү элдин талабын аткаруу менен өкмөттүн маалымат берүүсүн талап кылышты. Ал арада Мариповдун ордун алмаштырууга ашыккандар да болду. Орун алмашуудан сумма өзгөрбөсүн министрлер кабинетинин төрагасы билдирип, ал абадан чыгуу үчүн башка жолду тандоо керектигин айтты. Айыл Чарба элди, дыйкандарды, министрлерди ара жолго кептеди деген темага Гүлшайыр Талантбек кызы токтолот. Социалдык тармактарда союздун кымбатташы сынга алынып жатат. Ал арада Айыл Чарба министрлиги баанын көтөрүлүп кетишине өзү дагы түшүнбөй калгандыгын билдирген. Буга байланыштуу башка өлкөгө сабиз жана картошканы экспорттоого убактылуу чектөө киргизмей болууда. Кийинки жумадан тарта тыюу салынып, чектөө күз айларына чейин созулушу ыктымал. Жол кыра, бензин кымбат. Бири-бирине байланыштуу да мындай айтканда. Бензин 50 сом. Анан түштөй албайсың мисалы. Росомошка кымбат, жол кыра кымбат. Бардыгы эле кымбат болот. Карапайым калк өтө кыйналат. Даже саткан биз деле 1 сом кошуп сатсак, ошону ham сиңириш кыйын болду бизгечи. Көп кошуп коюп атасыңар деп бизди күнөөлөп атышат элдер. Атак нар жагынан кымбат болуп атат, чынын айтсам. Жол жабык, бензин кымбат, росомошка кымбат ошо. Biz azır çet mamlaketten Özbekistan'dan bizge import kılıp çıkarıp atабыз. Import kılıp çıkarganda Özbekistan özü negizi көп kalk bilesizler. Bizden 5 есе көп kalk. Alardın özlerinin sayısı da жетпейт да. Az misal üçün Özbekistan'ın özünün Andijandın başkanın sayıları Taşkent'e tartadi. Taşkent özü 1 milyon kalk болады. 1 milyon kalk bir jegende misal üçün bir günde жоқ дегенде 100 тонна 200 тонна sayız жейді.
Ошондуктан Өзбекстанда өзү негизи союз жок азыр. Ошого мисалы үчүн сиз азыр келип мага жок нерсени сурасаңыз, бирлештик калса, мен мынанча сом десем, кийинкиси келип мен мынанча сом берем дейт да. Ошол Совиздин баасынын күтүүсүз кымбатташынан улам монополияга каршы агенттиги Бишкек шаарындагы кампаларды текшерүүгө ала баштады. Бааны көтөрүүгө дал бастаган чайкоочулар дагы аныкталган. Жардам бербей эле кайра бардык нерсени кымбаттатып атат. Бул элге жардам берген эмес булчу. Ушуну өзүнүн жогору жакта иштегендер караштырып, ошо чечип берсе өтө жакшы болмок. Элди ойлосо болмок ошоларчы. Мындан башка Кыргызстанда айыл чарба продукциясы кымбаттап жаткан учур. Ушул тапта совиздин 1 килограммы 100 сомдун тегерегинде, ал эми картошка 67 сомдон сатылууда. Кум шекердин баасы дагы өскөн. Өкмөттүн бул багытта жолго салуу боюнча аракети бар, бирок жылышы жок. Эгер элден корксо, элден качса, мына бүгүнкү күнү азык-түлүк кымбаттап атат. Суу жок. Кечөөнү барып кетти, өзүн пиар кылып кетти, болду. Ал арада дыйкандар кургакчылыктын айынан ушул абалга кептелип жаткандыгын билдиришти. Кандай болгон күндө дагы абал курчуп, асман чапчыган баага тынчсыздангандар көп. Бүгүн парламентарийлер министрлер кабинетинин төрагасын антикризистик программасы менен келүүнү талап кылышты. Кырдаалда кыймылдабаган министрдин иш ордундагы кароо керектигин айта салышты. Азыр да айтам, Марипов келсин. Мен ушу күнгө чейин көрө албайм палатадан. Бул кишинин таянар тоосу барбы? Мен түшүнбөй атам, бул кимге мындай таянып алып, мындай эл өкүлдөрүнө мындай мамиле жасайт. Бияка келип койсо эмне болот палатага келсе? Келип антикризистик программасын айтсын. Продукттар кымбаттап атат. Суу маселеси башка. Кандай антикризистик мераларды кабыл алабыз? Эмне кылабыз? Бизге айтып койсун да, биз эл өкүлүбүздү. Айыл чарба министрлигинде толгон токой проблема. Аны айтсаң азыр тактайм, анан кат жүзүндө жооп берем дешет. Биз так өзүнөн министрлер кабинетинин өзүнөн сурап, биз баа беришибиз керек бүгүн. Конкреттүү чечим чыгарыш керек. Же вотум недоверие жасайбызбы? Же ал өзүнүн ишин так аткарылган жок деп бир чечим чыгарыш керек, урматтуу коллегалар. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов парламентке ага ишеним көрсөтпөө тууралуу демилгеге жооп кайтарып, кызматтан кетүүгө жана айтылып жаткан көйгөйлөр үчүн жоопкерчилик алууга даяр экендигин билдирди. Биз аракет кылып атабыз. Биз жыргап бир взятка алып, же бирөөнү жумушка мен койсом, мен азыр даярмын иштен кеткенге. Менин максатым ушу бир эртең биз иштеп кеткенде артыбызда бир иш калса экен деп атам. Мен тарбиям да ошол. Туура. Эгерде менде эле маселе болуп ушул бир нерсе болуп атса, давайте чечим алыңыздар. Я готов сейчас покинуть должность. Мен бир секунд анда бир оюм жок. Мен ачык айтып коеюн, эмоция калтырсам кечирип коюңуздар. Баягы бирок ошол эле мезгилде урматтуу депутаттар, мен жоопкерчилик алууга даярмын. Мен ошон үчүн келген бул кызматка. Болбосо мен башында айтмакмын. Биз жашпыз, мына жаш депутаттар туура көтөрүп атасыздар. Мага туура асылып атасыздар, эл туура асылып атат. Элде күнөө жок, күнөө бизде, күнөө жетекчилерде. Капиталдык салымдар жетпей атат, суранып атасыздар, чече албай атам. Кайгана жеткирелик? Суу жетпей атат. Эми ушул маселелерди чогуу чечип чыгабыз да, Кудай буйрса. Мен айтып атам, Кыргызстандын келечеги кең. Урматтуу депутаттар, биз бири-бирибизди чукулап, бири-бирибизди кызматтан алуудан эч маселе чечилбейт. Өкмөттү ар 6 айда алмаштырайлы, ар 6 айда кадр алмаштырайлы. Чечилеби бир маселе? Буга чейин чүйдөгү дыйкандар эгин талаасына суу жетпей күйүп бараткандыгын айтып митингге чыгышкан. Өкмөт болсо суу жылдагыдан аз келип жаткандыгы менен түшүндүрүүдө. Мындай жагдайдан улам дыйкандардын эгин тегинин күйүп, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаратылышы мүмкүн экендигин эксперттер эскертип жатышат. Ал эми Жалал Абадда буга чейин дагы дыйкандар жер семиткичтер кымбат экендигин, өкмөт ага чара көрө албай жаткандыгын айтып чыгышкан болчу. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчар Асылбек уулу, 7 канал, Ош. Токтогул ГЭСиндеги суу сатылып жатат деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. ГЭСтин плотинасындагы суунун көлөмү акырындап өз калыбына келе баштады. Адистер быйыл кышта жарык берүү өзгүлтүккө учурабайт деп ишендирүүдө. Токтогул ГЭСиндеги абал менен жеринен кабарчыбыз таанышып келди. Биз азыр 1975 жылы ишке кирген Кыргызстандагы эң чоң ГЭС Токтогул ГЭСинде турабыз. Буга чейин суу азаюуда деген маалыматтар тараган. Суу азбы? Токтогул ГЭСинде кандай көйгөйлөр бар? 7 канал сиздер менен тааныштырат.
Учурда Токтогул КЭСинде энергетикалык объектилер штаттык режимде иштеп жатат. Энергетика жана өнөр жай министринин айтымында КЭСтин патинасындагы суунун көлөмү 11 миллиард кубка жакындап калды. Суунун азаюусунан улам эч кандай техникалык көйгөйлөр жаралган эмес. КЭС толугу менен пульт аркылуу башкарылат. Диспетчерлер ар бир саат сайын суунун толук көлөмүн аныктап, көзөмөл жүргүзүп турушат. Оборудование боюнча дефект замечаниялар жок. Азыркы бүгүнкү учурга приток 762, расход 412, суунун көлөмү 10 миллиард 874 миллион 16 миң кубических метров. Оперативный часть боюнча бардык иштелер, жабдуулар иштеп жатат, дефект замечания жок бизде. Оперативная обстановка в норме, да? Оперативная обстановка азыр в норме. Никаких отклонений? Отклонений жок. 4-чү машинада реконструкция жүрүп жатат. Суу коңшу мамлекеттерге сатылып кетип жатат деген маалымат жалган экенин энергетика адистери тастыктады. Учурда бир сутка ичинде суу 14 сантиметрге көбөйүүдө. Мындай темп менен күзгү убакытка чейин суу өз калыбына келет. Суунун азайышынын себеби кышында жана жазында энергетиканын кубаттуулугу көпкө колдонулган. Бул жерде критический сууду сатып атат же сууду момундай кылып атат деген сөздөрдөн биз алыс болойлу. Энергетиктер эч качан сууду саткан эмес, сатпайт. Бүгүнкү күндө бардык суу ресурстары агрегат аркылуу чыгат, агрегат аркылуу чыккандан кийин выработка болуп атат. Бүгүнкү күнү азыркы саатта эки агрегат иштеп атат. 500 мегаватт мощность выработка болуп атат. Бүгүнкү күнү эки агрегаттын бирөө реконструкцияда, бирөө текущий ремонтто. Токтогул КЭСи күнүнө орточо эсеп менен алганда 11-12 миллион киловатт электр энергиясын өндүрүп чыгарат. КЭСтен ашып чыккан суу Күрпсай КЭСине барып топтолот. Өлкө Казакстан, Өзбекстан менен товар алмашууну макулдашкан. Ага ылайык 2023 жылга чейин Казакстанга 300 миллион киловатт саат электр энергиясын жана жайкысын 330 миллион куб метр сууну берип туруш керек. Бүгүнкү күнү 1-июньдан баштап 1-сентябрга чейин биз ошо товар обмендин алкагында жайкы күнү баягы суудун көп келип атканына байланыштуу биз бүгүнкү күнү электр энергия түрүндө берип атабыз. Естественно, электр энергия түрүндө бергенде электр энергиянын выработкасы көбөйөт. Ошонун негизинде суудун көлөмү да көбөйүп, ылдыйкы жакты көздөй көбүрөөк агып атат. Кубаттуулугу 1200 мегавольтту түзгөн Токтогул КЭСинде 4 агрегат иштейт. План боюнча баары 2024 жылга чейин реконструкциядан өтүш керек. Учурда 4-чү агрегатында толук оңдоо иштери жүрүп жатыптыр. Токтогул КЭСтин реконструкциясы 3 этапка бөлүнгөн. Биринчи этапы 2017 жылдан баштап 2019 жылга чейин болду. Былтыртан баштап экинчи этап башталды. Былтыр мостовой крандарыбыз алмашты 400 тонналык. Быйыл марттан баштап бир агрегатыбыздын реконструкциясы башталды. Ал уже демонтаж болуп бүттү. Жакында 1-2 жуманын ичинде жаңы оборудованиебиз келсе, монтаж болуп башталат дагы. Бул жылдын этегине чейин монтаж болуп бүтүш керек. Эске салсак, бул убакытка чейин электр энергиясынын тарифин өзгөртүүнү каралып, 3 түрлүү багыттагы тариф сунушталган. Учурда өзгөртүлгөн акыркы жаңы тариф иштелип чыкты. Сунушталган тарифте электр энергиясынын баасы 1 киловатты 1 сом 9 тыйынга көтөрүү каралган. Бир ай коомдук талкууда коюлуп, жайдын бүтүшү менен ишке ашат. Ал эми адистер Токтогул КЭСинде эч кандай көйгөй болбогон соң, жарык өчүү же кризиске туш болуу болбойт дешет. Бүгүнкү күндө биз сунуштап аткан тарифтердин көлөмү жалпы элге 1 сом 9 тыйын. Бул өткөн багы 77 тыйындан 32 тыйынга өйдөрөк болуп атат. Адан тышкары мурда чектөөлөр 700 киловатт болчу. Мисалы, бүгүнкү күндө кышкы периоддо чектөөлөр 1000 киловаттан ашса 2 сом 52 тыйын болот. Бийик тоолуу региондор бүгүнкү күндө 1 сом 9 тыйындан чектөөсүз круглогодично электр энергия алганга мүмкүнчүлүгү бар. А жанагы 1000 киловатт чектөөлөр бул отопительный сезондун учурунда эле. Суунун азайышы же көбөйүшү бул табигый көрүнүш. Суу мөңгүлөр эриген учурда гана көбөйөт. Андыктан энергетика адистери элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырат. Нуржан Султанбекова, Өзкүн Жороев, 7 канал, Каракөл шаары. Бишкекте таза суу тартыштыгы жаралды. Ирригациялык каналдар жок болгондуктан жай айларында жер үйлөрдө иче турган суу менен огороддорду сугарышат. Бишкек суу каналы буга чейин чектөөлөрдү киргизип, күндүз суу тартыштыгы жаралбаш үчүн түн ичинде сугарууга уруксаат беришкен. Бирок аны аткарбай өз билемдик кылып, сууну үнөмдөөнү да каалабагандар бар. Бишкек суу каналы октябрь айына чейин рейд жүргүзүп, көзөмөл кылууда.
Сугатка сизде окшо ачып койгондор үчүн суу жетпей атат деп биз мына жайы бою ушундай иш кылып атпайбызбы? Мен айтып атпайм, муну эми көрсөңөр, эгерде мен жайы менен сугарган болсом, бул жер көп болуп турмак. Мисалчы, эгер суу болсочу. Бишкек суу каналынын кызматкерлери жай мезгили башталары менен эле минтип шаардагы конуштарды кыдырып, рейд жүргүзө баштайт. Сууну үнөмдөө жана тартыштыгын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен катар, күндүз иче турган суунун жетишүүсүн камсыздоого аракеттер. Түн ичинде саат 12ден тартып, таңкы 5ке чейин сугарууга уруксат берилген. 2019-жылдан бери эле жашоочулар менен келишим түзүлгөн. Анда 1,5 соттук жерге айына 1115 сом төлөп коюшуп, сугара беришсе болот. Бирок төлөбөгөндөр бар. Жана суу жетиштиги жаралып жатканда үнөмдөбөй күн бою агызып койгондор кездешет. Күндүз сугарат, кээ бирөөнүн крандары ачык таштап кетип калат жумушка. Жөн эле сугарбастан деле ачык таштап коет. Кээ бирөө эшигин алдын сугарат, брусчаткасын жууйт. Эшигин алдын жууйт, ошону да кылбасат күндүзгүсүнчү. Аларга суу жетиштүү, аларга билинбейт. А суусу жокторго абдан кыйын болот. Кээ бирөөнүн кичинекей баласы бар, кээ бирөөнүн карыган ата-энеси бар. Сууну тээ жактан ташып келиш аларга абдан оор болот. Ошондуктан биз уже жайы бою ушинтип эле жүрөбүз. Рейд учурунда бакчасын күндүз сугарып, ичүүчү сууга тартыштык жараткандыгы үчүн 5616 сом өлчөмүндөгү айып салынат. Келишим менен деле 1115 сом төлөгөн болсо, эгер күндүз сугарып жатса, айып пул төлөйт. Диаметри 15 миллиметр болгон шланга менен ушундай бул кишилерге берилет начисление. Штраф дебейбиз, бизде начисление деп аталат. Сизге ушундай жазып атабыз азыр. Мисалы 12ден 6га чейин бүт баары тең 12ден 6га чейин иштетсе, мисалы суу келбейт да буякачы. Суунун давлениясы өзү слабый болот. Азыр мисалы булар жумушка кетип калганда башка соседтер, мисалы бизге мондай агып атат. А эгер тигилер дагы ушундай эшигин асты немеде турган болсо, буякка бизге суу чыкпайт. Байкеге айтып атабыз, мына бассейниңиз бар экен. Кечинде суу жок деп атасыз. Бассейнди күнү толтуруп коюңуз суу болгон учурда. Анда эле түнкүсүн жылатсын. Толтуруп коюп, ошого шланга сайган жериңиз барбы? Ошого сайып алып сугарыңыз. Көчөңүздү сугарыңыз. Сизде выход бар экен го. Бишкек шаары боюнча жалпысынан 35 суу тосмо бар. Алар толугу менен шаарды камсыздай алат. Эгер сугат суу үчүн колдонбосо, сууну рационалдуу колдонушпай жаткандыгы кайдыгерлик болууда. Түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө алар кээ бирөө агрессивный да болот, кээ бирөө кыйкырып чыгат, кээ бирөө жакшы түшүнүү менен кабыл алат. Кышкысында, жайкысындагы биз аябай көп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Сырттагы стаяктардын баарын алгыла деп да элдин баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Анткени стаяк кышкысын тоңот, алар жарылат, суунун потерясы аябай көп болот. Жайкысын болсо элдерибиз огород сугарат, барсак эшиктерин да ачпайт. Кээ бирөө түшүнбөйт, кээ бирөө абдан жакшы кабыл алып атат. Ушундай кыйынчылыктар көп абдан бизде. Растенияларда да күндүз сугарганга болбойт. Өлөт, күнгө күйөт. Ошон үчүн постоянно кечинде баштайбыз. Азыр мына квитанция эметкенден кийин уже правиланы соблюдать этиш керек. Ошондуктан түнкү саат 12ден эртең мененке чейин. Мына ондай төлөп коюп, со спокойной душой сугара бересиң. А бул жок болгондо каяктан кайсы комиссия келет, кайсы убакта кармап кетет, кайсы убакта эметип кетет деп ошентип коркосуң. Азыр болсо спокойно эле. Суу бар жерде жашоо бар деп айтылат элибизде. Андыктан ар бир адам пайдаланып жаткан суу, электр энергиясы, газ жана башка керектөөчү булактарына аяр мамиле кылып, үнөмдүү пайдалануулары керек. Эгер антпесеңиздер, анын кесепети тиет. Көңүл кош мамиле жасаганыңыз, турмушуңузга көңүл кош карагандыгыңыз. Клара Кудайбергенова, Аскат Ибраимов, 7-канал, Бишкек. Баткендин Кадамжай районуна караштуу Кыргыз Кыштак айыл аймагынын башчысы жерлерди акчалууларга сатып жатат. Мындай дооматты жергиликтүү тургундар айтып жатышат. Аталган айылда 20 жылдан ашуун убакыттан бери жер тилке алууга кезекке тургандардын саны көбөйгөн. Бул жарандар акыркы 20 жылдан бери турак жай салуу үчүн жер ала албай жүргөндөр. Бүгүн алар Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүнүн имаратына наразычылыктарын билдирип келишти. Жергиликтүүлөрдүн айтымында айылдын ичиндеги ички муктаждык чечилбей туруп, жерлер капчыгы калыңдарга сатылып жатыптыр. Бизге мындай өкмөттүн кереги жок. Муну коррупциясы бизде документте тыгылып атат, бул коррупция иштери бары. Биз буга каршыбыз. Мен буга башында каршы, азыр каршы, до конца каршы турамын. Мына эл турат ушул үй-жайы жок, бардыгы эле турат, бири буларга чечим жок, эч ким үй-жай ала албайт. Бирок акчасы балдар баягы ата бабасы бетте кетмен чапкан, бардыгын кайтмаса элни көгөрткөн адамдар шулар бардыгы. А каяктагы келгендер
$2000 болса үй жай болот. Бирок жакын күндө опыттан алган жер иштегендер алды ушул жерде айыл өкмөттөнчү. 4 жылдан бери айыл өкмөт башчы болуп иштеп турган Дастанбек Досатов 11-июнда кайрадан кийинки мөөнөткө шайланды. Бирок шайлоого мындагы тургундар нааразы. Анткени буга чейин айылдагы бир да көйгөйдү чече албаган адам кайрадан бийликке келгени нааразычылык жаратууда. Болду кәде трансформация болуп атат дейт. Бишкекке кетти дейт документтер. Бүттү дейт. Мен өткөндө ошо бизди үлүштү берип бергенде айттым. Ошо шетте раз дедим, багылышып берет экенсиздер. Бизге ошоңой берсеңиздер болот, сулуу жерге кичине чыгып, биз ам адам окшоп жашайт эдик десек, үкө болду. Жазып коюн аты фамилияң дейт. Мана 8 жыл өтүп кетти. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жер алуу үчүн 1 жылдын ичинде 300гө жакын жашоочу арыз жазыптыр. Бирок айыл өкмөт тараптан качан жер бөлүнүп берилери тууралуу маселе козголбогонун айтышат. Айыл тургундары жерге көзү жетпей кызарып турган чакта башка жактан келген акчалуулар жана айыл өкмөттө иштегендер экиден жер тилкесине ээ болушуптур. Чын болуп атат да, бул өкмөттө иштеген өздөрүнүн оң колдору алып алыптыр. 100 миңден сатып алгандар бар экен, 2 баласы калгандар бар экен, аны 2 балага алып бирини саткандар бар экен. Бизге окшогон бебечерелер үйсүз жүрөт да, мына чек ала албай. Ол иштегендердики болуп калды да, акчалуулардыкы болуп калды. Бизде жок. Нааразы болуп чогулгандар менен жергиликтүү бийликтен эч ким жолугушкан жок. Арадан убакыт өткөн соң айыл өкмөт жана жер адиси келип буларды билдирди. Бул Актилек участкасы менен Умайне участкасында бул жерлер 95-жылы жер реформа болгон мезгилде берилип кеткен. Трансформация болгон эмес, өкмөт тарабынан токтом чыккан эмес, элде эч кандай кагазсыз генплан жок, ошентип жер берилип кеткен. Именно иштегендер алды дегенден мен алыспын. Жаран катары өзүнүн кезегиге туруп алган болушу мүмкүн, бирок мындай иштегендерге экиден чек алды дегенде мен алыспын. Айылдыктар арыз менен УКМКнын төрагасына кайрылууну көздөп жатышыптыр. Айыл өкмөттө орун алган мыйзамсыз иштерди акыйкат териштирүүгө Камчыбек Ташиевке ишеним артып турушат. Эске салсак, Баткен шаарынан мыйзамсыз жер сатууга шектүүлөр өткөн жуманын соңунда УКМК тарабынан кармалган. Ажамал Мырзадолат кызы Жыргал Абдыжалил уулу, 7-канал, Баткен. Ош жана Токмок шаарларында 5000ге жакын адамдын каттоосу жокко чыгарылды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында бир апта ичинде Ошто 4000, Токмокто 800 адам каттоого мыйзамсыз турганы аныкталып, аларды каттоого алуу тууралуу чечимдер жокко чыгарылды. Журабаева 2020-жылдын август айында бир дареке 10дон ашуун киши катталса, милицияга кабарлоо тапшырмасы берилгенин, үйүнө жапырт каттоо жүрүп жатканын билгендер да билбей алгандарда болгонун. Текшерүү учурунда шаарда катталган адамдар ал жакта жашабай турганы аныкталганын айтууда. Ошол жакка текшерип барышса, шаарда катталганы, ал эми чыныгы жашап жаткан жери айыл экени белгилүү болду. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы шаардык кеңешке депутаттарды шайлоодо талапкерлер алдын ала үгүт иштерин баштап, белгиленген эрежелерди бузуп, мыйзамга каршы иш-аракеттерди жасабоого чакырды. Ихсан кооперативи исламдын негизинде жарандарды турак жай менен камсыздайт, пайызы төмөн жана узак мөөнөткө берүү мүмкүнчүлүгү бар. Аз убакыт аралыгында 150гө чукул муктаж жаранды үй менен камсыздашкан. Бул ыкма менен аз маяны алып, көп жылдан бери турак үйгө жетине албаган мамлекеттик кызматкерлерге жардам болот. Билим берүү тармагында 30 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Айгүл Акматалиеванын жана анын жолдошунун көптөн күткөн кыялы орундалып отурат. Алар Ош шаарына жеңилдетилген насыяда пайызсыз 10 жылга бөлүп төлөө шарты менен 2 бөлмөлүү батирлүү болушту. Билим берүү тармагында иштегендер маянабыз менен үй алууга жетише албай жүргөнбүз. Бүгүн ушу көптөн тилеген максатыбыз ишке ашып, Ихсан компаниясы аркылуу 2 бөлмөлүү квартирага ээ болуп отурабыз. Ислам принциптери менен иштегендиктен бул компания Айтар апа күндөрүнө майрамга карата акция болуп 3% төлөдүк. Башкача айтканда 2,5 миллиондун 3%, 75 миң акча ошол компанияга үй алып бергендик үчүн акысына төлөдүк. Аталган үй бүлөнүн батир алуусуна Ихсан коммерциялык эмес турак жай кооперативи көмөк көргөзгөн. Айгүл Акматалиева апрель айында кооперативге кайрылып эрежелери менен таанышып, мындагы мүмкүнчүлүктөр анын социалдык абалына туура келген. Ушул кут болсун. Биз эми ушу көп жылдан бери ушу бала чакабызга үй алып берели деп ниеттенип жүрдүк эле. Ушуна бүгүн Кудай буйруса ниетибизге жеттик. Ушу 2 ай башта ушу Ихсан компаниясына акча төктүк эле 50%. 1 миллион 325 миң. Мына 2 айдан кийин үйлүү болуп отурабыз. Мына Кудай буйруса.
Кооператив 3 программа менен иш алып барат. Анда батир алгысы келген кардар 25, 35 же 50% төлөшү шарт. Ал эми калган каражатты кооператив 10 жылдык мөөнөт менен пайызсыз насыяга берет. Ихсан бул кайрымдуулук, муктаждыкты чечүү, башкача айтканда көйгөйдү чечүү деп айтылат. Котормосу ихсанчылыкты канчалык көп кылсак Кудайым ошончо берет. Биздин кооператив бүгүнкү күндө Алла Тааланын өкүмү менен, Алла Тааланын жардамы менен, колдоосу менен бүгүнкү күндө чагылгандай от алып, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ишенимдүү кадам таштап өсүп атабыз. Ихсан кооперативи 2020 жылдын 14 сентябрында Юстиция министрлигинен каттоодон өтүп ишмердүүлүгүн баштаган. Аталган кооператив Бишкек, Ош шаарында иш жүргүзүп, өлкөбүздүн көптөгөн аймактарына өз филиалдарын ачып тим болбостон, Россияда да кеңсеси бар. Ал мигранттар үчүн чоң мүмкүнчүлүк экенин баса белгилеп кетебиз. Биздин көп эле жактан плюстарыбыз көп. Биринчиден членский взнос деген жок бизде. Ар ай сайын кошуп төлөйсүн 1000 сом, 2000, 3000 деген нерсе жок бизде. Уже алынган. Мурун баштабачларында бар болчу. Азыр алынган. Андан кийинки биздин эң чоң эмебиз, биз убакыт менен сөз баягы очередь менен сиздин астыңызда бул бир киши бар, аркаңызда да бир канча киши келсе, анан сиз үйлүү болосуз деген бизде андай тизмек жок. Аз убакыт аралыгында 200дөн ашуун жарандардын турак жай алуусуна көмөк көргөзгөн. Ал эми түштүк жергесинде 150ге жакын жарандар турак жай менен камсыздалган. Алдыда дагы жарандардын муктаждыгын канааттандыруу аракетинде иштеп жатышат. Жеңилдетилген пайызсыз жана уюңуздагыдай батир алууну кааласаңыз, Ихсан кооперативине кайрылыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге чукул кайрылуу. Өлкөдө эпидемиологиялык абал татаалдашып жатат. Ооруканада орундуктар бейтаптарга толду. Ооруну ооздуктоо үчүн сиз болгону бет кап режимин сактаңыз. Дүйнөнү каптаган илдетке биргеликте каршы туралы. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Саламатта болуңуздар.